Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 12 адамга жетти. Бул тууралуу бүгүн 21 мартта өтүп жаткан брифингде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Толо Исаков айтты. Орууну жаңы жугузуп алгандыгы аныкталган 6 адамдын 5-өө Сузак районунун тургуну болсо, бирөө Баткен областынын тургуну. Алардын баары Сауд Арабиясынан Умрадан кайтып келген. Буга чейин Умрадан келген Сузак районунун 3 тургуну жана Ноокат районунун 3 тургуну орууну жуктуруп алгандыгы аныкталган. Мындан улам аталган 2 районго өзгөчө кырдаал жарыяланган. Сузакта дагы 4 айыл карантинге алынат. Райондо илдеттин жаңы учуру катталган Жаркыштак, Достук, Сузак жана Бегабат айылдары толугу менен курчоого алынып, блокпосттор коюлат. Мындай маалыматты Сузак районунун акими Эрмек Омошев Азаттык радиосуна билдирди. Азыр эле райондук өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиянын чечими менен ушундай тыянакка келдик. Учурда айылдагы калктын саны жана блокпосттор орнотулуучу аймактар такталып жатат. Булар Сузак, Ырыс жана Атабеков айыл өкмөттөрүнүн карамагындагы айылдар, деди аким Омошев. Республикалык штабтын 21 мартта тараткан маалыматында Кыргызстанда илдетти жугузуп алгандардын саны 12ге жетти. Жаңы катталгандардын 5-өө Сузак районунун, бирөө Баткен областынын тургуну. Учурда алар ооруканага жаткырылып, булар менен байланышта болгондор аныкталды. Буга чейин Кыргызстанда 6 адам коронавирус жугузуп белгилүү болгон. Ошентип жалпысынан бүгүнкү күндө COVID-19 вирусун жугузуп алгандар 12 адам болду. Буга чейин илдетти жугузуп алгандар Сауд Арабиясына Умрага барып келген Ноокат жана Сузак районунун тургундары болчу. Учурда бул райондордо өзгөчө кырдаалдар жарыяланып, жугуштуу илдетти жугузгандар менен байланышта болгондор обсервацияга жаткырылган. Бишкекте коронавирусту жайылтпоо чараларынан улам 22 марттан тарта Борбор калаада коомдук транспорт токтотулат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шаардагы бардык автобус, троллейбус жана кичи автобустар убактылуу ишин токтотот. Кала бийлиги буга байланыштуу шаардыктарды зарыл жумуш болбосо көчөгө чыкпоого чакырууда. Коомдук транспорт качан иштей баштаары азырынча маалымда элек. 3 күн ичинде Кыргызстанга чартерди каттам менен чет өлкөдө жүргөн 3000ден ашуун кыргызстандык алынып келинет. Бул тууралуу онлайн брифинг учурунда Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Эске салсак, өкмөт коронавирустун жайылып кетишин алдын алуу максатында 20 марттан тарта Кыргызстандагы туруктуу авиакаттамдарды токтоткон. Мындан улам чет жердеги мекендештерди алып келүү үчүн жергиликтүү жана бир катар чет элдик авиакомпаниялар келишим түзүлдү. Биз Аэрофлот, Уральские авиалиния, Сибирь авиатрафик компаниялары менен сүйлөштүк. Булар 3 күн ичинде бир нече каттамдан аткарып, чет өлкөдөгү мекендештерди жеткирип берет, деди Акышев. Анын айтымында каттамдар аткарыла баштады. Мисалы, бүгүн Аэрофлот компаниясы Бишкек жана Ош шаарларына 4 каттам, Уральские авиалиния компаниясы 2 каттам аткарды. Кечке чейин дагы бир нече каттам күтүлүп жатат. Маалыматка караганда, эгер 3 күн ичинде каалоочулардын бардыгын алып келүүгө мүмкүндүк болбой калса, кошумча каттамдар андан аркы күндөргө дагы киргизилет. Эске салсак, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 11 март күнү коронавирус пандемиясын жарыялаган. Учурда дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын саны 275 миңден ашты. Ал эми Кыргызстанда азырынча 12 адам. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялоо маселеси каралышы мүмкүн. Ушул тапта Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Анда өлкөдө эпидемиологиялык абал боюнча чаралар каралууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаковдун айтымында, Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыялоо чечими кабыл алынышы мүмкүн. Биз режимди күчөтүү боюнча сунуш бергенбиз. Анткени адамдардын бир айылдан экинчи айылга же бир көчөдөн экинчи көчөгө катнашын чектөө үчүн өзгөчө кырдаал режимин жарыялаш керек. Азыр Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Ал жакта ушул маселе каралат деп ойлойм, деди Исаков. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алган 12 адам аныкталды. Алар Сауд Арабияга кичи ажылык сапарына барып келген Сузак, Ноокат жана Баткен районунун тургундары. Мектептеги окуу мөөнөтү жай айларына чейин узартылабы? Расмий жооп. Мектептерде окуу мөөнөтү жай айларына чейин узартылбайт. Бул тууралуу брифинг учурунда Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Министрлик 4-чейректеги окуу процессин дистанттык негизде окутуу боюнча бир катар иш-чараларды өткөрүп жатат. Биздин максат интернеттин бар жогуна карабастан бардык окуучуларды камтуу. Ошондуктан биз ТВ, уюлдук тиркемелер жана мессенджерлер аркылуу аралыктан окуунун альтернативдүү ыкмаларын иштеп жатабыз. Мындан улам билим берүү мекемелери
мекемелерине киргизилген 3 жумалык карантиндин убактысы узартылса, окуу процесси үзгүлтүүгө учурабайт, деди Өмүров. Ал эми министрликтин сайтында келерки жума ичинде 1-11 класстар үчүн Санарип Дарбаза порталы ишке кирери кабарланды. Бул порталдан алынган билимди бекемдөө үчүн окуу материалдары, атайын тесттерди көрүүгө болот. Эске салсак, Кыргызстанда мектептер жана жогорку окуу жайлары 16 марттан тарта 3 жумага карантинге жабылган. Мындан тышкары бала бакчалар абал турукташканга чейин таратылган болчу. Жалал Абад областынын тургундарына көчөгө чыкпай туруу сунушталды. 21 мартка карата Сузак районунда 8 коронавирус катталган учурга байланыштуу өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мырзахметов област тургундарына кайрылды. Учурдагы областта кырдаалга байланыштуу жарандар үйлөрүнөн чыкпай, абалды туура түшүнүү менен кабыл алуусу керек болууда. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мырзахметов жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырууда. Сузак районундагы Атабеков, Сузак, Кызыл Туу жана Ырыс айыл өкмөттөрүндө жашоочулардын кандай гана маселеси болбосун кирбей туруусун суранат элем. Оорунун жайылып кетпөсүнө бөгөт коюу үчүн бардык чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле жашоочулар өздөрүнүн жана үй бүлөлөрүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылып, жөнү жок үйдөн чыкпай турушу керек, деди Мырзахметов. Жетишпеген аппараттар, акыркы сапарга жалгыз узаган маркумдар. Италиялык дарыгер өлкөдөгү абал тууралуу айтып берди. Италиялык дарыгер берген маегинде өлкөсүндө болуп жаткан өзгөчө кырдаал тууралуу адамды ыйлата турган учурларды айтып берген. Дарыгердин айтымында, азыркы тапта Италиянын ооруканаларында абал өтө кейиштүү. Азыркы тапта дарыгерлер айрым бейтаптарга жардам бергенге эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Анткени атайын аппараттар жетишсиз. Бейтапка дем жетпей жатканын көрүп туруп, эч кандай жардам бере албагандан өткөн тозок жок, деп билдирген дарыгер. Ошондой эле ал оорунун айынан балдарында көрбөй калган учурлар көрсө да мурдагыдай бооруна кысып албастыгын баяндаган. Мен үйгө барарда жолдошум алгаш чалып, балдарды алысыраак алып туруусун өтүнөм. Анан үйгө кирип дароо жуунганга шашам. Бир үйдө жашасак да сактанып, үйдөн масканы чечпейм, балдарыма жакын жолобойм, деген ал. Ошондой эле ал дарыгер вирустан каза болгон адамдар акыркы сапарга жалгыз узап жатканына кейиген. Каза болгондордун жакындарына угузуу эң оор нерсе. Андан дагы оору бул балдар ата-энесин же ата-эне баласын акыркы сапарга узата албай калгандыгында, деп кошумчалаган. Дарыгер Италия бул абалга вируска башында жакшы маани бербегенден улам келгенин айтып өткөн. Иран менен Франция туткундарды айырбаштады. Иран өткөн жылдан бери Тегеранда камакта отурган франциялык изилдөөчүнү Францияда кармалып турган ирандык инженерге айырбаштады. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлашты. 20 мартта билдиргендей, Францияда 2019-жылы АКШнын өтүнүчү менен камалган Жалал Рохаллахнеджад бошотулду. Андан бир нече саат өтпөй франциялык академик Ролан Маршал Тегерандагы Франциянын элчилигине жеткирилди. Кошмо Штаттар Вашингтондун санкцияларын көзгө илбей, Иранга өндүрүш жабдыктарын экспорттогон деп шек санап жатат. Ал эми Полими изилдөө университетинин кызматкери Маршал 2019-жылы Иранда кесиптеши Фариба Абделхан менен кошо кармалган. Франция алардын бошотулушун көптөн бери талап кылып келген. Коронавирус жуктурган алматылык жигит Бишкекте бир күн жүрүп кеткен. Алматы областында коронавирус жуктурган киши учак менен Стамбулдан Бишкекке келип, автоунаа менен үйүнө кеткен. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Коңшу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий өкүлү Диях Ахмед Шариптин айтымында, кечээ 20 мартта Алматы областынын Каскелең шаарында 34 жаштагы жигит COVID-19 жуктурган аныкталган. Ал 17 мартта Стамбул-Бишкек каттамы менен учуп келип, 18 мартта автоунаа менен Бишкектен Каскелең шаарынын Карасай районуна келген. Учурда ал карантинге жаткырылды. Абалы канааттандырарлык, деди Ахмед Шарып. Бүгүнкү күндө Казакстанда 53 адам коронавирус жуктурганы белгилүү болду. Нур-Султанда 28, Алматыда 22, Карагандада 2, Алматы областында 1 учур катталган. Өкмөт өзгөчө кырдаалдын тартибин түшүндүрдү. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанга 22 марттан баштап киргизилгени жаткан өзгөчө кырдаалдын жол жобосун түшүндүрдү. Анын айтымында, өзгөчө кырдаал менен өзгөчө абалды алмаштырбоо кажет. Өзгөчө кырдаалда атайын эпидемиялык иш-чаралар жүргүзүлөт. Бирок жарандардын жүрүм-туруму, кыймылына чектөөлөр өзгөчө абалга караганда жеңил болот. Экономикалык иш-чаралар, башка маселелер күнүмдүк турмушта улантыла берет. Ал эми зарылдыгы жок кайсы бир жакка чыгууга же болбосо эл көп чогулган жерге барууга тыюу салынат, деди Боронов. Бүгүн Кыргызстандын Коопсуздук кеңеши коронавируска каршы күрөштү күчөтүү максатында премьер-министрге өлкө аймагында 22 марттан тарта 1 айлык мөөнөт менен өзгөчө кырдаал режимин жарыялоону сунуштаган. Ага ылайык өкмөт менен Коопсуздук кеңешинин катчылыгы өзгөчө кырдаалдар үчүн дагы аракеттерин ыкчам план иштеп чыгат. Ошондой эле өлкөдө чукул кырдаал режими киргизилген үчүн 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо башка мөөнөткө жылдырылат.
Жылкыбаев: Ноокатта коронавирус жуктурган аялдын кызы чүйгө качкан эмес. Ноокатта коронавирус жуктурган аялдын кызы апасынан COVID-19 аныкталганга чейин эле чүйгө кеткен. Атайын качкан эмес. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга өкмөттүн Ош областындагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн эртең мененки маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төле Исаков Ноокатта вирус жуктурган аялдын кызы түнү менен чүйгө качып келгенин айткан. Бүгүн ал бул жактагы туугандары менен кошо карантинге алынган. Облус жетекчиси мындай маалымат туура эмес экенин билдирип, тактоо киргизди. Аялдын кызы негизи чүйдө жашайт экен. Вирус жуктурган тургун менен байланышкан адамдарды аныктоо учурунда анын күйөөсүнөн маалымат алышкан. Ал кызы апасы умрадан келгенден кийин учурашып кайра кеткенин билдирген. Ошол учурда апасынан коронавирус аныктала элек болчу, деди Жылкыбаев. Ошондой эле ал районго өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин коронавирус чыккан 2 айылга адамдардын кирип чыгуусуна бөгөт коюлганын белгиледи. Мындан сырткары область жетекчиси аймактар аралык жана шаарга каттаган коомдук транспорттор токтотулганын кошумчалады.